Саламатсыздарбы, курстун катышуучулары? Бүгүн сиздер менен биз анкетада алынган жоопторго таблицадан диаграмма түзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн аккаунттун жанындагы Google колдонмолоруна кирип, дискти ачабыз. Дисктин ичинен биз анкета деген папкабызды ачып алабыз. Бул жерде мурунку сабакта түзүлгөн математика боюнча тестке кайрылабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, биз анкетадан дагы, тесттен дагы ушундай диаграммаларды алсак болот. Бул жердеги вопрос деген жердин жанындагы ответы деген жерди басабыз. Мына бул жерде азыр 5 киши жооп берди деп турат. Мен азыр ушул ответы дегенди басам. Бул жерде ар бир жооп берген киши жөнүндө маалыматты алгыңыздар келсе, отдельно пользователь дегенди бассаңыздар. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде мынакей ар бир жооп берген адам жөнүндө маалымат бар. Биринчиси аты жөнү Ч деген жооп бериптир. Андан кийин Асанов Үсөн жооп бериптир. Андан кийин Налиева Венера, мына ушул жерден көрүп алсаңыздар болот. Ушул берилген тапшырмалар жоопторун принтерден чыгарып же болбосо өчүрүп койсоңуздар болот, кайсынысы кереги жок болсо. Мен мисалы азыр биринчи бул жерде көрдүңүздөрбү, Ч деп турат. Мен ушуну удалить этип коеюн. Аты толук жазылган эмес, ошондуктан мен бул эми караңыздар, менде 4 эле жооп калды. Эми таблицага өтөлүк. Таблицага өтүш үчүн бул жердеги жашылдын ичиндеги плюс дегенди басабыз. Новая таблица деп чыгып атат. Создать дейбиз. Мынакей биздин суроолорубузга жооптор келиптир. Мисалы бизге балы менен ала турган болсок, мына ушул жерден мынакей балы аты жөнүңүз дегенди биз белгилеп алып, анализы данныхка кирсек, бизге мындай болгон диаграмманы чыгарып. Бул жерден сиздер кааласаңыздар диаграммаларын өзгөртүп алсаңыздар болот. Ал үчүн мынакей диаграмма деген жерге кирип, мына ушул жерден өзүңүздөр каалагандай кайсынысын каалайсыздар, ошону коюп алсаңыздар болот. Негизи азыр бизге мына момундай койгон ылайыктуу болгон турат. Мына канча балл алганы көрүнүп турат. Эми муну сиздер өзүңүздөр каалагандай кичирейтип чоңойтсоңуздар болот. Мына бурчундагы көктү ары бери жылдырсаңыздар эле бул кичирейип чоңоет. Каалаган жериңиздерге алып барып койсоңуздар болот. Мынакей. Биз ошентип бизге берилген анкетабыздын же болбосо тесттин диаграммасын мына ушинтип түзүп алсак болот. Мынакей бул жерге биринчи электрондук почтасын жазышыңыздар керек. Мына кимдерге жөнөтүп атасыздар. Анан кийин темасы сөзсүз түрдө жазылыш керек. Үй тапшырма номер 5 таблицада диаграмма түзүү деп. Эгерде сиз диаграмма боюнча жөнөтүп атсаңыз, постто кандай жазылса ошондой жөнөтсөңүз болот. Ал эми андан кийин саламатсызбы, мен сизге үй тапшырмасын жөнөттүм, чолпон деп. Мынакей ссылкасы келип тургандан кийин эле сиздер жөнөтүп койсоңуздар болот. Же болбосо сиздер бул дагы бул жерден да жөнөтсөңүздөр болот. Мына астында турбайбы, бул жерден вставить ссылку дегенде бассаңыздар, бул жерге койсоңуздар, бул жерге таблица деп коюңуздар. Мынакей таблица деп койсоңуздар эле, муну басканда эле уже өзүнүн мынакей сиздердин таблицага алып келип бизге көрсөтүп берет. Көрдүңүздөрбү? Бизге алып келип көрсөттү. Бул жерден анан сиздер бул тапшырманы аткаргандан кийин, баарын жазып бүткөндөн кийин
отправить деп басып жөнөтүп койсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.